Илдеттин экинчи толкунунун экинчи этаптары башталганын стационарга кайрылгандардын санынын көбөйгөнүнөн байкаса болот. Каладагы 50 койкалуу бул стационарга эрте менен эле 32 жаран медициналык кызмат алуу үчүн келген. Айтып койсоңуз, ошо бүгүнкү кайрылгандарды. Бүгүнкү 9 октябрь күнүнө карата саат 8ден баштап 12ге чейин бейтаптан кайрылганда 32ге жетти. Кайрылгандардын көпчүлүгү жаш улгайып калган жарандар болуп атат. 50 жаштан өдөрөөк, анан орто жаштагы кайрылгандар дагы азырынча көбөйүп атат. Анан ковидтин белгиси барбы? Ковид бар эле, ковидтин белгиси менен келип атат. Биздин жерде ачылган стационарлар баардыгы ошо ковидке каршы. Биринчи чалган жерден бизге жөнөтөт, ошого карата эле регистрация кылып, баардык протоколго ылайык келген дары-дармектер менен баардыгын дарылап атабыз. Оорунун очогуна айланган эски шаардык ооруканада бейтаптар үчүн орундуктар толгондон улам кечетен тарта бул күндүзгү стационар ишин жанданткан. 50 койкага 15 кычкылтек концентратору коюлуп, дары-дармек менен камсыздалган. Мектептеги стационар шаардык ооруканага жакын болгондуктан реанимация бөлүмдөрү түзүлдү. Илдеттин оор мезгили бейтаптарды комплекстүү кабыл алууга шарт түзгөн. Ачылгандан тартып эле медициналык кызмат алуу үчүн 100дөн ашуун бейтап COVID-19 белгиси менен келген. Биз медиктер, медицина кызматкерлери саясатка аралашпай өзүбүздүн ишибизди элге кызмат кылып, өзүбүздүн жумушубузду таштабай эле элге кызмат кылтабыз. Экинчи толкунду күтүп аттык эле, ал уже башталды окшойт. Не дегенде оорулардын саны аябай көп. Өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Ал эми врачтар жетиштүү санда азыр бардык штаттын режимде иштеп атат. Дары-дармек маселеси дагы жетиштүү. Концентратор бул жакта азыр 50 койканын ичинде 90 стационарга 15 кислородный концентраторубуз бар. Ал жетиштүү. Эгерде бейтаптын акыбалы оор келген болсо, биз сразу уже реанимацияга которуп беребиз. Калаада COVID-19 чалдыккандардын саны 2274-тү чамалады. Бүгүн 13 бейтап дартка чалдыгып, 24 айыгып чыккан. Саясий кырдал, курчуп эл топтолгон жагдай алдыңкы эпидемиологиялык кырдалдын оорулошуна чоң коркунуч туудуруп жатканын дарыгерлер белгилөөдө. Медицина кызматкерлери толук курамда ишке тартылган. Бул медицина тармагындагы жагдай өлкөнүн бардык аймагында ишке ашууда. Ош шаарында COVID-19 жалпысынан 280 койкалуу мекеме мерчемделген. Шаардын башкы дарыгери инфекциялык бөлүм эмес, травматология, хирургия бөлүмдөрү дагы күчөтүлгөнүн айтты. Күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Мына ошол саясий кырдаалдардын түзүлүшүнө байланыштуу дагы биздин ошол травматология, хирургия бөлүмдөрү дагы күчөтүлгөн режимге өтүп, буйрук чыгып, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Андан сырткары дагы мына ошол эпидемиологиялык жактан да штаб өзүнүн жумушун алып барып атат. Азыркы ачылган 150 болуп атат. Андан сырткары эми биз күтүп атабыз, мына жаңы инфекциялык стационар курулушу бүтүп калса, ал 100 орунду да стационар болот. Андан сырткары ошол аймакта жайгашкан 180 орунду балдар инфекциялык ооруканасы да ишке кирет. Балдардын жугуштуу ооруканасына курулуп жаткан 100 орунду инфекциялык ооруканага саясий абалдын терс таасирин тийген. Каржы булактарын жүргүзүүгө бөгөт коюлган учурда иш ыргагы кечиңдеди. Бүгүнкү күндө 80% бүткөрүлүп, курулуш иштери солгундоо менен жүрүүдө. Жаңы инфекциялык оорукана аяктаса, илдет менен күрөшүүдөгү заманбап медициналык жабдыктар менен жабдылып, комплекстүү кызмат көрсөтөт. Акыбал начарлап кетип атат, оорулар көбөйүп, жаткыра турган жерлер табылбай атат азыр. Ошондуктан биздин оорукананы ошо экинчи толкунга бүтүрүп, баягы ушул жерге кабыл алабыз деген ниет менен иштеп аттык эле. Бул немелер да бир аз өзүнүн таасирин тийгизип, мына больницанын курулушунда үзгүлтүккө учуратып атат да. Биз ошо каалар элек ошо өлкөдө тезинен тынчтык орноп, баардык өз жумуштарын аткарса. Өлкөдөгү соңку саясий кырдаал дүйнөлүк пандемия кризисинен чыгууга чоң сок курду. Эпидемиологиялык абал жакшырбай жатып, саясий топторго бөлүнгөн эл оорунун таратуу коркунучун дагы күчөттү. Андыктан дарыгерлер жарандарды эл топтолгон жайларга барбай санитардык норманы сактоого чакырат жана саясий стабилдүүлүк орун алышын тилейт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ош шаарында ковид илдетине кабылган жарандардын саны 2274-кө чыкты. Жаңы ковид илдетине кабылып калган жарандар
бүгүнкү күндө 13. Ооруканабызда жаткан ковид илдетине жана пневмония илдети менен жабыркап жаткан жарандарыбыздын саны 86. Bir суткада бизге кайрылып жаткан жарандардын саны 15 болду. Айыгып чыгып кеткен жарандардын саны 24 болду да. Бирок мына ошол 15-20дан адамдар кайрылып атканы бул аябай кооптуу көрүнүш. Бул бизге жакынкы арада жаңы стационар ачканга белги берип турган убакытта. Мына ошо биздин Ош шаарындагы эски шаардык клиникалык ооруканабыздын имараты перепрофилируется этилип 100 орундуу ковид илдетине жана пневмония илдетине кабылган жарандар үчүн медициналык жардам көрсөтүүгө инфекциялык стационар болуп ачылган. Бүгүнкү күндө ошол кечээги штабтын чечими менен биз Ошто жаңы ошол мектепти 52-чи мектепти ошол инфекциялык стационарга айландыруу үчүн мэрияга кайрылып, штабтын чечими менен ошол мектепти алдык. Ал мектепте күндүзгү түнкү стационар болот. Күндүзгү түнкү стационар жана инфекциялык стационар болот. Анан ал жерде реанимациялык койкалар да болот да. 50 керебет ошо күндүзгү түнкү стационар үчүн ачылды. Жана 100 керебет инфекциялык ооруларды дарылоо, пневмония ооруларын дарылоо боюнча ачылды. Биз күтүп атабыз, мына жаңы инфекциялык стационар курулушу бүтүп калса, ал 100 орунду да стационар болот. Андан сырткары ошол аймакта жайгашкан 180 орунду балдар инфекциялык ооруканасы да ишке кирет. Ошол менен 280 ал жакта ачылат. Бул жакта 100, бул жакта 100, ошондо 480 орун иштей баштайт. Эми эл бизге жардам берет. Ар бири аралыкты сактап, масочный режим, анан эл көп топтолгон жерге барбай, өзүнүн ден соолугун караса, анан кийин алгачкы эле белгилер пайда болгон болсо, тездиктүү түрдө бул медициналык кызматкерлерге кайрылыш керек. Не дегенде биз июль айында ошончо кыйналдык. Июль айында азыр эми астыбызда биз ошо күндүн сууп калганы, анан кийин өнөкөт оорулар, бул респиратордук оорулар, грипптер, ошолор башталды, плюс коронавирус болгондо бул өтө кыйын болуп калат. Медиктер үчүн кыйын болуп калат, коомчулук үчүн. Ошон үчүн мен аябай суранып кетет элем, эл бизге жардам бербесе, биз медиктер алсыз болуп калабыз. Ошого беткап масочный режим, дистанция, ошолорду сактап, бул санэпидстанция кандай мамлекет тарабынан кандай немелер берилсе, буга чейин көрсөтмөлөр берилсе, ошолордун баардыгын аткарса, анан эл бизге жардам. Бул орунду биз бирдиктүү түрдө гана жеңе алабыз. Анан медиктер астыга барып, баардыгына жардам берип неме болсок, анан эл сактап аткан болсо, биз алсыз болуп калабыз. Ошон үчүн жапаттырмак болуп, биримдикте иш алып барсак жеңип кетебиз деген ойдобуз.